Англиялык атактуу актер, сөзү жок кыймыл-аракети менен баарын күлдүргөн Роун Аткинсон дүйнөгө Мистер Бин деген ат менен таанылган. Анын жашоосу, саякаты, күнүмдүк турмушу өзүнчө комедия жанрындагы портреттик тасма деп айтсак болот. Андан сырткары Аткинсон агент Джон Инглиш тасмасында да мыкты детективдин ролун жаратып, анын образы кино сүйүүчүлөргө жаккан. Роун Аткинсон 1961 жылы 6 январда Англиянын Консет шаарында фермердин үй бүлөсүндө туулган. Ал мектепте окуп жүргөндө эле кыймыл-аракеттери менен баарын күлкүгө салып, тааныла баштаган. Роун 11 жашында Чористер мектебине которулуп, ал жерде Британиянын келечектеги премьер-министри Тони Блэр менен бирге окуган. Роун Аткинсон Ньюкасл университетинин электроника факультетинде окуган. Ал өз кесибин мыкты үйрөнүп, окуу жайдын илимий изилдөө бөлүмүнүн мүчөсү болгон. Аткинсонго докторлук ишин жактоо үчүн Оксфорд университетине чакырышат. Ал жакта жүрүп, драма театрдык маданий борборунда артист катары өзүн сынап, анын комикс ролдору элге жагып, окуу жайга таанымал боло баштайт. Кийинчерээк Аткинсон көңүл ачуучу телепрограммаларга тартыла баштайт. Анысы да ийгиликтүү ишке ашып, комедия жанрындагы тасмаларга тартылган. Англияга комик катары тааныткан «Чёрная гадюка» киносунда биринчи ирет роль жараткан. Еще кое-что сделать. Конечно. Но сначала возьми меня за руку, Эдмонд, и скажи, что ты прощаешь мне мою грубость. Роун Аткинсонду дүйнөгө тааныткан Мистер Бин телесериалы экени талашсыз. Алгач жаңы жылдагы майрамдык эфирде жарым сааттык тасмасы коюлуп, ал элге жаккандыктан Роун анын кийинки серияларын тартууга өткөн. Мистер Бин сериалын көрүүчүлөр дээрлик 5 жыл бою үзгүлтүксүз күтүү менен көрүшкөн. Сериал теледен эле 20 миллиондон ашык көрүүчү топтой алган. 2003 жылы экранга Джеймс Бондтун эмгегине таандык агент Джон Инглиш тасмасы жарык көрөт. Детектив кинодогу шпиондун ролу менен мыкты образ жараткан Роун Европа тасмаларынын сынагында мыкты актер наамына татыган. 2012 жылы Лондондогу жайкы Олимпиада оюндарынын ачылышында Роун синтезатордо музыка жаратып, майрамдык салтанатты шаңга бөлөгөн. Кино жылдыздын автопаркында BMW 328, Aston Martin, Rolls-Royce, Honda Civic, Mercedes-Benz E500 унаалары бар. Ал өзүнүн F1 тибиндеги Макларен унаасы менен авто жарыштарга катышып турат.